Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ман таңдаймын. Сизде кандай? Балдар бүгүнкү манайыңар жакшыбы? Азаматсыңар? Манайыңар жакшы болсо анда бүгүнкү биздин экскурсия сабактагы өз максатына жетет деген ойдомун. Балдар биз азыр Базаркоргон районунан чыгып, Жалал Абад областынын борбору болгон Жалал Абад шаарына сапар алабыз. Бул сапарыбыздын максаты сабак экскурсия өтүп келүү. Экскурсия сабагыбыздын темасы Курманбек Баатыр тарыхый инсан деген темада. Ал эми сабактын максаты буга чейин биз Курманбек драмасын кыргыз адабияты сабагында окуп, драманын идеясы, тарбиялык мааниси, образдар системасы тууралуу маалымат алып келген болсо, бүгүн биз Курманбек Баатырдын тарыхына басым жасайбыз. Ошондуктан драма кантип спектакльге айланат деген суроонун негизинде бүгүн Жалал Абад областындагы облустук драма театрга барабыз, андагы актерлордун иштери менен таанышабыз. Ошондой эле Курманбек Баатыр атындагы маданий, тарыхый, этнографиялык борборлорго барып, алардын иштери тууралуу маалымат алууну пландап турабыз. Анда эмесе сабакка даярбызбы? Даярбыз. Балдар, бүгүнкү экскурсия сабагыбыз бир нече кадамдардан турат. Биринчи кадам Курманбек кулундар мурасы эстелик этнографиялык борборунун тарыхы, түзүлүшү тууралуу маалымат алабыз. Экинчи бул областтык Барпалкулов атындагы драма театрга барып, андагы актерлордун иштери менен таанышабыз. Ал эми үчүнчү кадам Курманбек Баатырдын күмбөзүнө, Көгарт өрөөнүнө барып, күмбөз жөнүндө маалыматтарды топтоп келебиз. Kırgızistan'ım bilinmeyin bir özünde ırız bakım özünsüz atmaytlarım Kırgızistan'ım gerek bir özümü arnayım canım aya baytam çıkanım Биздин экскурсия сабагыбыздын биринчи этабы. Бүгүн биз ушул Курманбек кулундар мурасы бул эстелик комплекс 2001-жылы Курманбек Баатырдын 500 жылдыгына арналып ачылган. Бул борбордун авторлору катары Шериматов Жолчиевдер кызмат өтөгөн. Ошондой эле эстелик өзү сары жезден жасалып, анын жалпы бийиктиги 8 метрди, ал эми эстеликтин өзү 5,5 метрди. Демек, анда биздин бүгүнкү биринчи этап дал ушул Курманбек кулундар мурасы эстелик комплексинин жасалыш тарыхы, архитектурасы жөнүндө маалымат алуу болчу. Балдар, мынакей бүгүнкү экскурсия сабактын экинчи кадамына келдик. Азыр биз Жалал Абад шаарынын борборундагы областтык Барпа атындагы кыргыз драма театрына келдик. Азыр ушул драма театрга кирип, андагы жетекчилер менен, актерлор менен таанышабыз. Анан бүгүн драма театрда салтанаттуу иш-чаралар болуп жаткан экен. Ошондой эле атайын спектакльдер коюлуп жатты. Мына ошол спектакльдерге дагы азыр кирип көрөбүз. Келгиле балдар, мына биздин Жалал Абад шаарындагы эң маданияттын очогу болгон Баатыр Алдыбек атындагы драма театр. Кыргыз адабият сабагында жакшы маалымат алганбыз Барпалкулов жөнүндө. Барпалкуловдун улуу төкмө акын экенин жакшы билебиз. Ошондой эле башка төкмө акындардан айырмачылыгын да эң жакшы билебиз. Анын өзүнө таандык стили, өзүнө таандык акындык орду кыргыз адабиятында эң жакшы маанилүү экендигин жакшы билебиз. Бул болсо ошо Барпалкуловдун бюсты. Бюст жөнүндө да маалымат алганбыз, Kırgızistan'ım bilinmeyin bir özünde ırız bakım özünsüz atmaytlarım Kırgızistan'ım gerek bir özümü arnayım canım aya baytam çıkanım Саламатсыңарбы дагы бир жолу биздин келечектин ээлери болгон, жаркын келечегибиздин ээлери болгон мыкты окуучулар Акмандан атайын мынакей Жалал Абад облусунун ушу маданий очогу болгон
Барпы театрына хош келипсиздер. Театрлар өз негизи искусствонун көп түрү бар, көп тармагы бар. Ошонун эң негизги очогу болгон бул театр. Себеби ошо театрдын ичинде ошо музыкасы дагы бар, ыры дагы бар, вокал деп коебуз, хореография деп коебуз, бий дагы бар. Бардыгы камтылат ошонун ичине. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Кайсы жерден келдиңер? Акмандан. Mektebimden okutkan ecelerim ağaylarım Kırgızistan'ım Балдарынаки азыр биз Курманбек Баатырдын күндүзүнүн жанында турабыз. Бүгүнкү экскурсия сабагыбыздын 3-кадамы дал ушул жерде болчу. Курманбек Баатыр жөнүндө биз Кыргыз адабият сабагында эң сонун маалыматтарга ээ болгонбуз. Курманбек Баатыр 16-17 кылымдарга таандык тарыхый инсан экендигин жакшы билебиз. Дал ушул жерге Курманбек Баатырдын сөөгү коюлган. Ошондуктан бул жер ар дайым туристтердин, меймандардын көңүлүн өзүнө тартып келет. Ошондой эле бул айыл Калмак кырчын айылы деп аталат. Дал ушул айылда Курманбек Баатыр өзүнүн элинин эркиндиги үчүн калмактар менен согушуп, калмактардын өлүгү болуп түшкөндүктөн Калмак кырчын деп аталып калган. Kırgızistan'ım Bilinmin bir özüngde ırız bakım Özünsüz atmaytlarım Kırgızistan'ım Gerek bir özümü ardayım canım Aya baytam çıkanım Балдар, мынакей биз экскурсия сабагыбыздын акырына да келип жеттик. Азыр Жалал-Абад санаториясына келип жеттик. Жалал-Абад санаториясы Кыргызстандагы эң бир даңкы касиети түшкөн. Миңдеген адамдар келип, дары булактардан шифа таап кетишет. Анда азыр биз ушул курорттун санаториянын аймактары менен таанышып, жакындан таанышып чыгабыз. Макул, эмесе кеттик. Kırgızistan'ım Bilinmin bir özüngde ırız bakım Özünsüz atmaytlarım Kırgızistan'ım Балдар, биз кечээ экскурсия сабакка барып келдик. Анда эмесе бүгүн ошо экскурсия сабактын жыйынтыгын чыгарып алсак, деги эле силерге экскурсия сабак жактыбы? Жаккан болсо эмне силерге жакты? Таасирлер менен бөлүшпөйсүңөрбү? Мен адабияттан алган билимди экскурсия сабак аркылуу толуктадым. Азамат, жакшы, акылай. Биз көргөзмөлөрдү көрүп чыккандык. Айбол, Спектакльди сахнадан көрүү биз үчүн чоң таасир берди. Азаматсың, Айбери. Адамдар менен баарлашып, жылдыздар менен Таныштым. Азаматсың. Биз жылдыз деп эсептеген актерлор менен да баарлашып, өзүбүзгө чоң жетишкендиктерди алабыз. Азаматсың. Biz Жалал-Абад областынын айрым жерлеринен географиялык абалдар менен тааныштык. Мынакей, балдар, азаматсыңар. Демек, сабак экскурсиянын таасири силер үчүн эсте каларлык. Ооба. Азаматсыңар. Kırgızistan'ım